Күндүн маанилүү жана соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде жаңылыктар кызматы. Саламатсыздарбы? Студиядан Нурузбек Шабдамек уулу. Алгач күндүн маанилүү окуяларынан кыскача. Талас шаарындагы Отурбаев көчөсүндө көчөттөр сатылууда. Аймактарда жазгы талаа иштери жанданды. Жазгы сугатка даярдык. Учурда канал арыктары тазаланууда. Бешташ башкы суу алуучу түйүнү суга суу мезгилине даяр. Бул суу түйүнү аркылуу Талас жана Бакай-Ата райондорунун дыйкандарына суу берилет. Учурда Жана каналында бетондоо иштери жасалып жатат. Бул канал аркылуу 5000 гектар жер аянты суга суу менен камсыз болот. Каналдын ремонт иштеринен кенен кабарчыбыз баяндайт. Биз турган Жана каналы Бакай-Ата жана Талас райондорундагы айыл аймактарды суга суу менен камсыздайт. Жалпы 5000 гектарга жакын жер аянты суга суу менен камсыз болот. Жана каналынын жалпы узундугу 17,5 километрди түзөт. Азыркы учурда Жана каналына Г-блок түрүндөгү темир бетондорду орнотуу иштери жүрүп жатат. Негизинен планга ылайык жалпы 1 километр каналды бетондоо пландалган. 5000 гектар жер аянтын суга суу менен камсыз кылган Жана каналынын жалпы узундугу 17 чакырымды түзөт. Аталган канал аркылуу Талас районунун Кең Кол айыл аймагы, Бакай-Ата районунун Кең Арал, Түйтө жана Шадыкан айылдары суга суу менен камсыз болот. Бүгүнкү күндө Жана каналында 1 километр Гешка Г-блок темир бетондору менен иштер жүрүп жатат. Ар бир райондо азыркы күндө ошол эле белгилеп өткөн бетондоо иштери, андан тышкары механикалык тазалоо болуп атат. Акыркы 2 жыл аралыгында мамлекет тарабынан суга сууну коромжусуз пайдаланууга айрыкча көңүл бөлүнүүдө. Натыйжада облуста 2 жылда 70 чакырымга жакын каналдар оңдоп түзөөдөн өткөн. Быйыл дагы калган каналдарды бетондоо, тазалоо иштери жүрүп жатат. Талас областына быйылкы жылкыга ирригация тармагына 106 миллион бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө областта жана райондордо жазгы талаа сугат иштеринде даярдык көрүү максатында иштер жүрүп жатат. Ошондой эле суу чарба башкармалыктын техникалык базасын чыңдоо колго алынган. Өлкө боюнча үстүбүздөгү жылы суу чарбасына атайын техникаларды алууга 1 миллиард сом каражат бөлүнгөн. Алынган техникалар май айында келүүсү күтүлүүдө. Техникалар чыңдоо максатында май айларында быйылкы жылдын бизге суу чарбасына оор техникалар алынып келинип атат. Алар экскаватор, оор жүк ташуучу КАМАЗтары, анан ошондой эле гешкаларды ташууга манипулятор техникалары алынып келинип атат буйруза. Ал эми Талас жана Бакай-Ата райондоруна суга суу берүүчү дагы бир 5 таш башкы суу алуучу түйүнүндө оңдоп түзөө иштери аяктады. Учурда дыйкандарга суу берүүгө даяр турат. Азыркы биз турган жер Бешташ башкы суу алуучу түйүнүндө капиталдык ремонт толугу менен бүткөрүлүп, Талас жана Бакай-Ата райондорунун дыйкандарына суу берүүгө 100% толук даярдыкта турабыз. Талас Бакай-Ата районунда бардыгы биригип 6500 гектар сугат жерди камсыздоого даяр. Сугат суу мезгилине чейин ремонт иштери жүрүп жаткан бардык сугат суу каналдарын оңдоп түзөө иштерин аяктоо пландалган. Айжамал Байырбек кызы, Чыңгыз Бокошев, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Аймактарда жазгы талаа иштери башталып, арпа, буудай жана көп жылдык чөптөр себилүүдө. Акыркы жылдарда айдоо аянттарынын асылдуулугу кетип, түшүмдүүлүк кескин төмөндөгөн. Учурда дыйкандар жерди азыктандыруунун аракетинде. Айыл чарба адистеринин айтымында агротехникалык эрежелерди так сактоо мол түшүмгө өбөлгө болот. Механизатор Бакыт Токтаралиев жазгы талаа жумуштары башталгандан тарта жеке менчик трактору менен дыйкандардын айдоо аянттарында. Быйыл аба ырайы кечирээк жылып, айдап себүү иштери 1-2 жумага кеч башталганын айтат. Буга карабастан жердеги нымдуулук сакталып, арпа, буудай, көп жылдык чөптөр себилүүдө. Азыр жазгы жер айдоо башталып атат. Чөп себүүнүн убагы. Ошол чөпкө жер айдап атабыз. Жери азыр жумшак, айдаганга ыңгайлуу. Жер айдагандын баасы 2000 сом 25 литр солярка. Арпа, буудайдын убагы азыр ошол немесине чейин апрелдин бери 10-15-лерине чейин себип калсак
жетишип калабыз. Анан фасол болсо апрелдин этек жагынан баштап айдалып калат, 25-теринен баштап. Майдын бир 25-не чейин, 20-сына чейин айдалат. Күндүн погоданын сууктугуна байланыштуу быйыл кечирээк болуп атат. Ошонсо дагы аракет кылып атабыз. Эртерээк айдап себеп үлгүрүп калалы деп. Дыйкан Эрлан Сманалиев айдоо аянтын азыктандыруу менен катар ото чөптөргө каршы дары чачууда. Мол түшүм алууда кедергисин тийгизген кызыл тикен, ажырык сыяктуу ото чөптөр дыйканды түйшүккө салган. Ал арада күйүүчү майга болгон баа жана айыл чарба техникаларынын көрсөткөн акысы да жогорулап кеткенин айтат. Былтыркыга салыштырмалуу аябай тракторлордун дагы баасы жогорулап кетти. Салерканда баасы аябай жогорулап кетти бизге. Былтыр берди 1,5 айдаткан, быйыл 2000 дешип атат да берди. Салерканын баасы 64төн ушундай болуп атат да азыр. Мисалы дыйкандарга мындай карап турганда дыйкандарга аябай эле оор. Жер себебибиз ошол менен эле расходу аябай көп, теңме-тең эле болуп калып атыр да кыскасы. Ушундай элге жардам болуп, мисалы тракторлордун баарын бир ортого баасын бир жөндүү баа койсо жакшы болот эле да, элге да жакшы болот абданчы. Белгилүү болгондой, таласта айдоо аянтарын дээрлик төө бурчак ээлеп, соңку жылдары түшүм кескин төмөндөгөн. Муну байкаган дыйкан Нурмат Сулайманов которуштуруп айдоону колго алып, 1,5 гектар жерине көп жылдык чөп себүүдө. Азыр 1,20-га чөп себип атам. Урукту 500 сомдон алдык. Өзүстүн Карабалтанын местный уругу. Чөптү себип атканыбыздын себеби фасоль болбой бараткандыктан. Фасоль түшүм азайды. Негизи жыл сайын эле фасоль себесең да болуп кеткен да. Ошон үчүн баягы жердин кыртышын, витаминдерин бир эле сортто соруп жаткандыктан беде себип атабыз да. Кудай буйруса 1,20-га чөп себип атабыз. Чөптүн баасын көрүп атасыздар, өзүңүздөр кымбат экен. Кудай буйруса ар жакта чөп турат, ошону бузуп, анан фасоль, жүгөрү, башка нерселер сепкенге дайындап атабыз. Быйыл Талас облусу боюнча 83.600 гектар аянтка жазгы айдап себүү иштери жүргүзүлөт. Азык-түлүк коопсуздугун эске алуу менен дыйкандарга буудай, арпа, жүгөрү, кант кызылчасын айдоо сунушталган. Жеңилдетилген пайыз менен үрөндөр дыйкандарга таркатылган. Былтыр 2023-жылы Россия, Казакстан мамлекетинен алып келинген үрөндөр азыр бизде Талас эме биздин райондун айыл чарба башкармалыктарына бар. Дыйкандар ушу бизде ушул ар бир 4 урубар бар. Ушу 4 урубарды тең ушу азыркы кезде үрөндөр бар. Бүгүнкү күндө биздин айыл чарба техникалары айдап себүүгө азыр айдап себип атат. Азыр ремонт негизинен 85% түшөт. Учурда облус аймагында жазгы айдап себүү өнөктүгү күчүндө. Ага учурунда даярдыктар көрүлгөн. Айыл чарба адистери тарабынан дыйкандарга кеп кеңеш берген жолугушуу семинарлар өткөрүлгөн. Чолпон Сабитова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Көчөт сатуу иши жанданды. Бүгүнкү күндө Талас шаарында сатылып жаткан көчөттөрдүн көпчүлүгү түштүк жергесинен келет. Алардын баасы 150 сомдон 250 сомго чейин бааланат. Быйыл көчөт саткан ишкерлерди Талас шаардык мэриясы Оторбаев көчөсүнө көчүргөн. Сөз кабарчыбыздан. Алмурттар 3 жылдыктар 250. Лесная мынакей, груша. Мына жайына бир сатып турган алмурут. Макен Кермалиев акыркы 20 жылдан бери көчөт сатып иштейт. Сатуучунун көпчүлүк көчөттөрү түштүк жергесинен келет. 3 жылдык алмалар 150 сомдон сатылса, талгарка сортундагы алмуруттун бир даанасы 250 сомдон бааланууда. Учурда шаардык мэрия тарабынан көчөт саткан ишкерлер 3 күн мурда дал ушул Оторбаев көчөсүнө көчүрүлгөн. Бул Макен областынын Кадамжай районунан келет. Көчөттүн баардыгын ошол жактан алып келебиз. Ар түрлөрү бар. Алманын 4 сорту бар. Алмурут бар. Жайкы алмурут, күскө алмурут, кокон гиляс, баткенский өрүк. Ошол баардыгын ошол жактан алып келип сатып атабыз. Алысы берден быйыл бияка коюп койду. Алысы жай болуп атат. Элдер эми акырындык менен жагын көлүп келип атат.
Көчөт алуучулардын саны учурда аз. Көпчүлүк жарандар алма бактарынын көчөттөрүн отургузууну эми баштады. Абдулла Бекмуратов бүгүн эрте бышкан алманын көчөтүн алуу үчүн келген. Алуучу тандап көчөт алып, аны ошол эле жерден бутап отургузууга даярдык көрүүдө. Грушевка белый налив алдым. Жайык алмаларды алып атам да. Азыр жайык алма кымбат болуп атат да. Кышкы алмабыз бар. Көп жыл болуп калды, 10 жылдан ашып кетти. 15-20 мен өзüm органда иштеп пенсияга чыккам, ошодон бери ушул алма жаанда иштейм да. Жайыл өсөт да. Муну кээ бирлер туура эмес, центральный ортоңкуну албай коюшат, мына жер кыскартып коет. Ал туура эмес да негизи. Көп жылдык розалардын түрүн сатып отурган Нурсанат Тажиева көпчүлүк көчөттөрдү Ош жана Чүй жергесинен алып келет. Дайымкы кардарлары да бар. Андыктан жаңы келген көчөттөрдүн тамырлары кургап кетпеш үчүн атайын убагы менен суу чачып, роза гүлүн көчөттөрүн туура отургузуу боюнча кеңеш берет. 20 жылдан бери ушу көчөт сатабыз. Жакшы соодабыз. Биз деген аябай жакшы сапаттууларын алып келебиз. Чүйдөн алып келебиз, Оштон алып келебиз. Клиенттерибиз, кардарларыбыз аябай жакшы. Роза гүлдөрдүн баалары былтыркыга караганда быйыл арзан. Азыр сатылыш баасы 60 сомдон сатылып атат, 60-70тен сатылып атат. Былтыр 80ден сатылган, быйыл былтыркыга салыштырмалуу арзан. Мунун сырлары бар. Биз ошондо сатып жатканда өзүбүз кесип дайындап беребиз. Мен 30 жылдан бери сатабыз көчөттүчү. Алманын көчөтүн, розалардын түр-түрүн сатам. 30 жылдан бери ушул жерде иштейбиз. Виши розалар 150ден, берки розалар 60-70 сомдон. Ошон үчүн келиңиздер. Былтыр 100-120 сомдон болгон. Бул жылга чейин мындагы көчөттөр Борбордук базардын тегерек четинде, башкача айтканда Манас көчөсүндө сатылып келген. Эми базардын тегерегин иретке келтирүү максатында шаардык мэрия көчөдө көчөт саткандарга атайын Бул Оторбаев көчөсүн берди. Бизге себеп Талас шаарынын Борбордук базардын тегерек четин жана мыйзамсыз башаламан соода саттыктарды иретке келтирүү максатында ошол алма көчөт, гүл көчөт жана башка көчөттөрдү ошо Талас шаарынын мэриясынын уруксаты менен, демилгеси менен Талас шаарынын Алия, Нуржанов Алия менен Оторбай көчөсүнүн кесилишинин чыгыш тарабына көчүрдүк ошол жака. Азыркы Жем базардын бетме өтүп болот да, ошондо азыр көчөт, гүл, алма көчөттөр ошол жерде сатылууда. Эми мындан ары алманын көчөттөрүн сатып алуучулар Жем базардын бет маңдайында көчөт сатуучуларга кайрылса болот. Негизи түштүк жергесинен келген көчөттөрдү убагында сугарып, жакшы караса биздин климатка батын кайлашып, көктөп кетет дешет сатуучулар. Бегайым Асымбаева, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Президент Садыр Жапаров бүгін өлкөгө иш сапары менен келген Кытай Эл Республикасынын Синьцзян уйгур автономдук районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Туньясты кабыл алды. Кызматташтыкты кеңейтүү, келечектүү долбоорлор, өзгөчө санариптештирүү, транспорттук логистика, инвестиция, айыл чарба жана гуманитардык багыт сыяктуу тармактар боюнча пикир алмашуу болду. Мамлекет башчысы былтыр май айында Кытайга болгон мамлекеттик сапарын жылуу сезим менен эстей турганын белгилеп, мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпинге жылуу саламын жана жакшы каалоолорун жолдоду. Садыр Жапаров Синьцзян уйгур автономдук району менен кызматташтыкты тереңдетүүнүн жана биргелешкен долбоорлорду практика жүзүндө ишке ашырууну тездетүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Сиздин сапарыңыз салттуу достукту тереңдетүүгө жана эки тараптуу кызматташтыктын ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктүн маңызын көтөрүүгө өбөлгө түзөт. Сапарыңыздын алкагында Кыргызстан менен Суардын ортосундагы кызматташтыкты тереңдетүү, экономикалык долбоорлорду практикалык ишке ашырууга өбөлгө болот деп ишенем. Кыргызстан Кытай менен Шанхай кызматташтык уюмунун бир алкак бир жол демилгесинин жана Борбордук Азия Кытай форматынын алкагында кызматташтыкты кеңейтүүгө жана бекемдөөгө ар дайым даяр. Өлкөлөрүбүздүн ортосундагы салттуу достук жана ынак коңшулук байланыштар ар тараптуу стратегиялык өнөктөштүктү, региондогу туруктуулукту жана коопсуздукту мындан ары да бекемдөөгө өбөлгө түзөт.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 7-каналга маек куруп, анда өлкөдө коррупцияга каршы жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолгон. Камчыбек Кыдыршаевич, саламатсызбы? Акыркы 3 жылда сиз жетектеген Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети коррупцияга каршы күрөштөн мамлекеттик казынага 20 миллиард сомдон ашык сумманы түшүргөндүгүңүздөр айтылды. Бул акчалар кайда? Сиздердин мекемеде калдыбы же республиканын бюджетине кеттиби? Саламатчылык. Сиз бул суроого өзүңүз эле жооп берип жатпайсызбы? Коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлүп жаткан каражаттардын бир тыйыны да биздин мекемеде калбайт. Биздин андан бир тыйын да алып калганга укугубуз жок. Баары банктагы эсепке түшүп, түздөн-түз республикалык казынага которулуп турат. Жалпы ушул күндө казынага түшкөн каражаттар жөнүндө тактоо киргизип коеюн. 20 миллиард сом дегениңиз бир жагы. Бир аз эскирээк маалымат. Бүгүнкү күндө накталай түрдө 40 миллиард сом каражат мамлекеттик бюджетке которулду. Эгерде биз мамлекетке толук өтүп бүт элек акчалай, ошондой эле ар кандай кыймылсыз мүлк, мал, унаалар жана башка түрүндөгү кирешелерди эске алсак, акыркы 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн түшүп жаткан сумма 100 миллиард сомдон ашып кетти. Сот иштери бүткөндөн кийин калган каражаттар да өндүрүлүп, түздөн-түз казынага барып түшөт. Кечээ жакында Азаттык радиосунун эксперттер талдайт деген көрсөтүүсүндө генерал Өмүрбек Субаналиев эл ичинде айтылып жүргөндөй кустуризацияны туура эмес сыпаттап, мыйзамдуу жол менен кетиш керек болчу, коррупцияны күч менен жое албайбыз деди. Мындан сырткары ал кустуризациядан түшкөн акчалардын дайыны жок деген сөзүн айтты. Биринчиден, мен Азаттык радиосун укпайм. Кимдир андан чыгып алып эмнелерди сүйлөп жатканын карап отурганга менин убактым да жок. Субаналиевдин сүйлөгөнүн да сизден угуп атам. Экинчиден, эл сүйлөсө дагы ушул Субаналиев сүйлөп эле койсунчу. Анын деңгээлин, эмне үчүн аны өз убагында жыгач генерал Кытани деп атап алышканын 2021 жылы орун алган Баткен окуясы көрсөттү. Мына ошол өзүнө тагылган эпитеттерге толук татыктуу экени көрүндү. Дал ошол себептен кызматтан алынды. Менен эмес, Баткен элинен барып сурасаңыз, толугураак жооп аласыз. Субаналиев өзүн генерал катары сыпаттаганды жакшы көрөт. Генералдык чинди жарым жылдай убакыт гана кызматта турган убагында көтөрүп жүрдү. Бирок ошол убакыт ичинде деле элдин оозуна алына турган көп иштерди жасап койсо болот эле. Айтыңызчы, колго аларлык эмне иш кылды? Оозун куу чөп менен арчагандан башка. Жеке мен кызматта иштеп турган убагымда генералдык наамды 6 жылдан ашуун убакыт көтөрүп жүрсөм, бул наамды алганыма жалпысынан 15 жылдай убакыт өтүптүр. Ким кандай иш жасады? Эл тараза. Биздин жасап жаткан иштерибиз элге бүт ачык көрүнүп турат. Эгемендикке ээ болгондон бери элдин талап тоноп келе жаткан уруулардан өндүрүлүп жаткан каражаттар биринчи кезекте калктын социалдык турмушун жакшыртууга жумшалып жатат. Ар бир региондо үйгө муктаж жарандар үчүн ипотекалык үйлөрдүн курулушу, жаңы салынып жаткан мектептер, бала бакчалар, жолдор ушул ишибиздин жыйынтыгы. Бир эле аскердик тармакты ала турган болсок, акыркы 2 жылда армиябызды күчтөндүрүүгө 2 миллиард доллардан ашык каражат жумшалды. Баарын айтып майдаланбай эле коеюн. Кыскасы, иттер үре берет, кербен жүрө берет. Биз мамлекет үчүн ишти кыла беребиз. Баарын тарых өзү таразалап алат. Жакында биз коррупцияга каршы күрөштүн жыйынтыгында канча акча түштү, кайсы күнү түштү, кимден түштү жарыя кылабыз. Мына ошол тизмеден ар ким өзүнүн мамлекетке канча акча бергенин анык көрө алат. Бул биздин жарымыз сол чөнтөккө уруп жыргап атышат дегендерге берген жообубуз болот. Жеке мен турганда мамлекеттен бир да тыйынын сол чөнтөккө урдурбайм, бир сомун дагы жедирбейм. Буга мен 100% кепилдик берем. Анткени дагы кайталайм, мамлекетте сүлүк курттай соруп келген уруулардан коомду тазалоого өтө кыйын болуп жатат. Азыр дагы тазалап бүтө албай жатабыз. Алар абдан уюмдашып кеткен. Мунун баары эл үчүн, бир тыйыны калбай мамлекеттен, элдин пайдасы үчүн жумшалат. Күтүп тургула. Күнүн экинчи жарымында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстанга иш сапары менен келген Кытай Эл Республикасынын Цзиньцзян уйгур автономдук районунун элдик өкмөтүнүн төрагасы Эркин Туняс менен жолукту. Алгач Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна токтолгон министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров үстүдөгү жылдын февралында Пекинде тийиштүү адистердин 3 тараптуу жолугушуусу болгонун жана жакында эле Кытай темир жолдорунун жогорку делегациясы Кыргызстанга келгенин айтып, долбоордун ийгиликтүү илгерилеп жатканын белгиледи.
Андан соң Кытай менен Кыргызстандын ортосундагы көзөмөл өткөрүү пункттарынын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болду. USAID-тин окуу керемет долбоору аркылуу Талас областындагы 82 мектеп максаттуу иш алып барып, окуучулардын окуу күнүндөрүн жакшыртуу боюнча тренингтерден 792 мугалим, ал эми математиканы окутуу боюнча 758 мугалим окутуудан өтүп, атайын сертификатка ээ болушту. Мындан сыркары долбоор менен иш алып барган ар бир мектеп кеминде 1000ден кем эмес китеп менен камсыз болушкан. Бүгүн аталган долбоордун жыйынтыктоочу аз эме болуп өттү. Бул тууралуу кийинки материалда сөз болот. USAID-тин окуу керемет долбоору билим берүү жана илим министрлиги менен биргеликте республикадагы 1682 орто мектептер менен иш алып барган. Башкы максаты мугалимдердин сабак берүүдөгү тажрыйбасын арттыруу, окуучулардын билим алуусуна шарт түзүү. Буга кошумча мектептердин китепканалары жаңы китептер менен толукталган. Бүгүн Талас областынан келип отурганыма абдан кубанычтамын. Башталгыч билим берүүдөгү алдыңкы областтардан бири. Кыргызстан үчүн эң маанилүү нерсе бул Кыргызстандын келечеги. Ал эми бул келечек бул балдар. 17 миңден ашуун мугалимдер окуу жана математиканы окутуу сапатын жогорулатуу боюнча кесиптик чеберчилигин жогорулатышты. Окуу керемет долбоору болсо, башталгыч мектептен жана 1-4 класс барга, 1-класстан 4-класска чейинки класстардагы окуучулар менен иштейт да. Жалпы Кыргызстан боюнча ала турган болсок, бул жалпы билим берүү мектептердин 75%, 1679 мектепте окуган жарым миллион окуучу. Мен ишенем, ушул өнөктөштүк аркылуу бул программа андан ары да улана берет. Окуу керемет долбоору аркылуу облус аймагындагы мектептерден башталгыч класстардын мугалимдери буга чейин тренингтерге катышып сабак берүүдө көндүмдөрдү жакшыртуу боюнча жана математика боюнча аралыктан тажрыйбасын арттырышкан. Мугалимдер эми башталгыч класстарга билим берүүдөгү артыкчылыгын көрсөтө алат. Өзгөрүүлөр чоң болду. Мисалы, мурда жөнөкөй салттуу метод менен сабак өтсөк, буда санарип мугалимдер жаңы бир инновациялык жаңылануу ыкмалары менен сабак өтүүгө чоң шарттар түзүлүп жатат. Андан сырткары ушул USAID-тен бир нече китептери, ар түрдүү нускамадагы китептери дагы ушул балдардын сабакка болгон кызыгуусун, балдардын сабакка болгон сезимдерин ойготуп, ал эми мугалимдердин ишмердүүлүгүн арттырат экен да. Долбоордун алкагында максаттуу мектептер үчүн окуйбуз, жаратабыз, изилдейбиз аталышындагы конкурс өткөрүлүп келет. Буга активдүү катышып, чыныгы жаратман окуучу жана мугалимдер республикалык кароого катышып турат. Акыркы 2 жылдан бери ийгилик жаратып келген Муратбек Туйтунов атындагы Бакайташ орто мектебинин мугалими окуучулардын эмгеги баса белгиленди. Долбоордун алкагында көптөгөн окутуулардын негизинде биздин мугалимдерибиз стратегияларды өздөштүрүштү жана азыркы учурда өздөрүнүн иштеринде колдонуп жатышат. 2023-2024 окуу жылында долбоор тарабынан уюштурулган конкурста республика боюнча 1-чи орунду багындырды. 3-4 класстардын арасында чийдин жасалышы деген теманы мугалимибиз Накаева Алия эжеке даярдап, мен мектепте улуттук тренер катары ушул иштин аткарылышына өз салымымды коштум. Бул долбоор бүгүнкү күндө билим берүү жана илим министрлиги аркылуу жогорку жана орто кесиптик колледждерде дагы иш алып барылууда. Проектом охвачено 75%. Окуу керемет долбоорунун жалпы командасына өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. 4 жыл катар билим берүү жана илим министрлиги менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барып, чоң иш жасашты. Мугалимдер үчүн 2 сонун тиркеме иштеп чыгышты. Булар азыркы санариптештирүүнүн алкагында абдан керек. Анан дагы жалпы мугалимдердин да эмгегин баса белгилеп кетүү керек. Талас облусундагы 82 мектептин мугалимдери 140 саат окуп, квалификацияларын жогорулата алышты. Оказана поддержка Министерства образования. Долбоордун жыйынтыктоочу иш чарасында катышуучулар тайпаларга бөлүнүп, берилген тапшырмалардын үстүндө иш алып барышты. Соңунда долбоорго катышып ийгилик жараткан мугалимдерге сыйлыктар ыйгарылды. Норзбек Шабдырмек уулу, Бекжан Жумабек уулу, Зина Акматова, Талас шаары.
Кесипкөй адис болуу үчүн талыкпаган аракет, натыйжалуу билим алуу зарыл. Областа жогорку билимдүү адистерди даярдаган Талас мамлекеттик университетинин студенттеринин билим алуусу, алардын мыкты кадр болуп даярдалышы үчүн окутуучулар аракет кылып келишет. Бүгүн 2 ай аралыгында орто мектептерде практика өтөп келген студенттер арасында жыйынтыктоочу педагогикалык конференциясы өткөрүлдү. Сөз кабарчыбызда. Мен ушул методду колдондум. Бул жерден мен көрбөйм кимдин окурун. Гулиза Курчубекова Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультетинин студенти. Ал буга чейин 2 ай аралыгында Талас районундагы Мейлкан Козубекова атындагы орто мектебинде практикада болуп, окуучуларга сабак берүүдө тажрыйба топтоп келген. Бул күнү окуучулар студенттер менен бирге даярдаган көрсөтмөлүү куралдары менен мыкты практиканын кароо сынагына катышты. Практика учурунда мен балдарга көбүнчөсү интерактивдик методдорду колдондум. Азыркы жаңы методдор балдарга презентацияларды көрсөтүү жана ошондой эле онлайн оюндар абдан кызыктуу болот. Алардын бардыгы мен бул жака өзүм көрсөтмө курал катарында алып келдим. Бул жактан теориядан үйрөнгөн бардык билимимди практика жүзүндө дагы эң жакшы деңгээлде өтө алдым. Ошонун эсебинен бул жакта мен өзүмө грамота алып келдим. Практика учурунда көрсөткөн эң жакшы ийгиликтерим үчүн. Теория учурундагы бардык билимдерим мен практика жүзүндө мага аябай чоң жардам берди. Талас мамлекеттик университетинин гуманитардык факультети келечектеги мугалимдерди даярдайт. Андыктан азыртадан студенттердин мектептерде окуучулар менен иш алып баруусу үчүн мындай көндүмдөр маанилүү. 3 жана 4 курстун студенттери Талас областындагы мектептерге барып практикаларын өтүп келишти. Өткөндө өздөрүнүн колунан жаралган иш-чараларды көрүп атасыңыздар. Ошол иш-чаралар менен мектеп окуучуларына өзүнүн болгон билимин арнашып, ыкмаларын колдонуп келишти. Ушунун негизинде мынакей буюрса бүтүрүүчү квалификациялык иштерди коргошот. Ошо бүтүрүүчү квалификациялык ишке болгон мектептеги материалдарын өздөрү колдорунан жаралган практикада колдонулган материалдардын негизинде бүтүрүүчү квалификациялык иштерин коргоого даярдык көрүшөт да. Жыйынтыктоочу педагогикалык конференциянын алкагында мыкты практикант конкурсуна калыстык кылуу үчүн орто мектептерден мугалимдер чакырылган. Алардын берген упайларына жараша мыкты практиканттар тандалып, атайын сыйлыктарга ээ болушат. Норзбек Шабдамек уулу, Чыңгыз Бокошов, Зина Акматова, Талас шаары. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.